Азамат. Атың ким сен? Ясин. Бекматов. Ал кааласаң сактап кал. Рахмат. Айдана. Атанын ыраазычылыгы Аллахтын ыраазычылыгы. Атанын наразылыгы Аллахтын наразылыгы. Ясин айтачы. Al-Cannatu tahta aqdamil ummahat. Gülüş enelerin tamam aslında. Азамат. Аяна айтасыз дагы. Ата-энесине жакшылык кылган бала пайгамбарлар менен бирге бейишке кирет. Рахмат. Аскар айтачы. Эне атаңа жакшылык кылсаң, кийин дагы балаң сага жакшылык кылат. Токтогон. Аяна. Ата-энеге жакшылык кылган адамдын өмүрү узак жана ырыскысы берекелүү болот. Өмүрбек. Эне атасына каршы чыккан баланын өмүрү берекесиз жана кыска болот. Ой, бул кайсыdır билип кетесиңер? Аталардан дайы бир сөзүн уксак кандай дейсиздер? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул үйдөн дейт да. Ата-эне эң биринчи баласына багыт көп кылыктыр, имандуу болуп, атаны сыйлап, бүт дүйнө, алам бизди жашообуз камтылат экен да. Уматы ошонун ыраазы болушу, Аллахты ыраазы кылыш да. Жумшак сөз сүйлөп, аларга мээримдүү канатыңды берин жайып туттуңар. Ар бир адам ата-энесине орой корс мамиле кылбай, бизге болгон сүйүүсүн, мээримин, камкорлугун Görüp adam uyak kılbayın dep. Кызына үйрөткөнгө аракет кылат экен, биз мейли тамак башып. 3 кызым бар, 3 кызыма аракет кылам үйдө. Айырмасы жок баары баары жүрөк. Өзгөчөлүгү бунун аракетчилик. Балага туура нерсе сакылуу деп көп жакшы нерселерин айтсаң, жалап көрсөң, бала жаштайынан ошонун өмүрүн алып керек. Кудайга, пайгамбарыбызга көп салават айтты. Ана балдар, азыр болсо акыркы макалга көңүлүңүздөрдү буралып, кана чогуу. Эненин көңүлү балада, баланын көңүлү талада. Билем айтабай. Канчалык баласы жөнүндө ойлосо, баласынын ою башка нерсеге алаксып турат экен да. Мисалы, эмнеге алаксып? Мисалы, эненин ою балада дегенде баланы кылсам токпу же жыгуу жүрөм ушунда алган жокпу деп ойлоп анан кийин ушинтип баланын ою болсо башка оюндарга ушундай жактарга алаксып экен. Баардык балдар эмес, бирок көбүнчө балдар.